Биздин Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду мындан 1 ай мурун Индия жергесине бөйрөгүн алмаштырууга 18 жаш курактагы Адилет Иманбековду донор болууга бир тууган агасын жана апасын жөнөткөнбүз. Индия жергесинен бир нече текшерүүлөрдөн өтүп, донор болуп барган агасынын ден соолугунан маселе жаралып, кайра Адилеттин башка агасын жиберүүгө аргасыз болгонбуз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Бүгүнкү күндө биздин алып барып жаткан иштерибизди сиздерге жакшы маалым. Андыктан ошол Адилет деген биздин Адилет аттуу мекендешибиз кайрылган. Адилеттин бүгүнкү күндө ушул бир туугандар Индияга Кудайга шүгүр көпчүлүктүн колдоосу менен, кол сунуусу менен, эң башкысы өзүнүн төрө өстүргөн энекенин чоң аракети менен жана ошол эле Адилеттин бир туугандары, айылдаштары, ушул арал эли, ошол эле кыргыз эли, жалпы баарыбыздын ынтымагыбыз Адилеттин оор башында турган сыноосун жеңилдетиш максатында жана ошондон арылуу, жакшырыш максатында, ден соолугун чыңдоо үчүн алыскы айтылуу Индияга дагы жетип барган. Бүгүнкү күндө ошол донорлуктагы болуп аткан проблемалардан улам убактысы кичине кармалуулар болуп, андан тышкары ошол каражат маселесинде бүгүн кичине жетишпестиктер бар. Ошон үчүн сиздерден көптөн көп өтүнүч, урматтуу мекендеш, колуңуздардан келишинче кол сунууну жасап койсоңуз, өтө Кудай астында чоң сооптуу ишке бир себепкер болгон болот элек. Эмнеге дегенде, ушул денеде турган органдардын иштебей калгандыгы бүгүн чоң көйгөй жаратып жаткандыгын эсиңиздерден чыгарбасаңыздар. Себеби өз алдынча барып, дааратканага барып, даарат ушул эме кыла албагандыгы, бейшеттей албагандыгы бу дагы өтө чоң көйгөй. Аллах Таала бизге ушунчалык неиматтарды берип жатат, урматтуу бир тууганым. Өз алдыбызча тамак жеп атканыбызга шүгүр кылайлы, кекиртегибизден тамак өтүп, суу өтүп атканына шүгүр кылайлы. Шүгүрчүлүк менен жашайлы. Канчалаган дүйнө байлыгы бар инсандар колдон келишинче мен бергени 10 сом, 100 сом эмне болмок эле дебеңиздер. Сиздин берген 10 сом, 100 сом бир адамдын тагдырынын жакшы жакка өзгөрүшүнө себеп болуп калар. Кудай буйруса. Ошон үчүн шүгүр кыла жашайлы деп шүгүрчүлүккө чакырам. Ушу өзүндө турган ушу бөйрөгү иштен чыгып бүгүн ушундай аппараттардын жардамына муктаж болуп, жипсиз байланган тагдырлар жашап жатат. Ушуну эстен чыгарбасаңыздар, көз бар туруп көрө албай аткан канчалаган бир туугандар бар. Ага салыштырмалуу шүгүр кылайлы. Мен ушул нерсеге чакырам. Ошондуктан келиңиздер. Ушул баардык нерсени айтып отурса сөз көп, бирок шүгүрчүлүккө чакырам. Колдон келишинче кол сунуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айтат: мусулман өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалаш керек. Ошондо гана толук мусулман боло алат деген. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, сөз түрдө өзүбүзгө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалап, бир эле Адилетке кол сунууңуз, бир эле Адилетте эле эмес, анын энекесин, анын бир туугандарын, жакындарын баарын сиз кубанткан болосуз. Жана эң башкысы Аллахтын алдында чоң соопторго ээ болгон болобуз. Себеби бүгүнкү кылып аткан сооптуу ишибиз жалгыз жаткан күнгө чейинки аралыкта, мына бүгүн биздин жашап жаткан өмүрүбүздө бата менен эл, жамгыр менен жер көгөрөт деп кыргыз атабыз айткан сөздөн алыс жашабайлы. Ошон үчүн колдон келишинче кол сунсак, соопторубуз бул дүйнө акыретте пайдасын берери айдан ачык, чындык нерсе. Ошондуктан кол сунгандан чарчабай, тажабай, шүгүр кылып, турган турпатыбызга шүгүр кылып берейли. Эмнеге дегенде ошол акыбалда өзүбүз болбогондугуна шүгүр. Мындай акыбалда оор күндү башыбызга салбасын, балдарыбыздын дагы өз үстүнө башта болбосун Кудай деп, Кудайдан ошондой жакшы үмүттү кылып кол сунууну сөз түрдө сунганга чакырам. Адилеттин дагы эртерээк ден соолугу жакшырып кетсин. Аллах берген дартына шифа берген болсун. Азыр Адилетке донор болумда бир тууган агасы Индия жергесине барды. Бирок мындай жагдай алгач кайрымдуу элден чогулган каражат жумшалып, кемип кетти. Ошол себептен Адилеттин апасы Индия жергесинен кыргыз элинен дагы жардам берүүгө чакырык кылууда. Биринчи алып келген балам донорубуз жакшы болбой калды, ден соолугунан проблема чыгып калбады. Ошон үчүн аны кетирип кайра башка баламды бул Фархатты алдырганга туура келди да. Анан көйгөйлөр туулурганда ошондо өткөн балабызга дагы бүт жалаң наличка төлөгөнгө туура келип калды да, анализдердин баары. Ооба, бул жактан негизи бир эле донордуку кирет да пакетке, анан эки донор болуп калса, эки донор болуп кетти, анан экинчисине кеткен баламдыкын төлөп калдык да. Канча акча кетти? Болжол менен айта аласызбы анын анализдерине? Фархат Аскардыкына кеткен баламдыкына $2000 кетип калды. Ден соолугунан проблема болуп, улам текшерип атып, ушу көбүрөөк акча кетип калды.
Азыр болсо ким Фархат текшерилип бүттүбү? Фархат кече акыркы анализдерин тапшырып келди, буюрса казаны чыгып атат баары. Жакшы, баары буюрса болуп калчудай болуп атат, Андан кийин жана эме жөнүндө айта кетсеңиз, бул операцияга чейинки 10 гемодиализ бекер, пакеттин ичинде кирет. 10 гемодиализ бекер. Канча гемодиализ алып койдуңуздар уже? Андан бери алтын алып койдук. Алтын алып койгон. Значит, 6сы төлөнүп атат. 6сы төлөнөт. Ооба, эми бул жердин эрежеси ошондо болсо төлөнөт да, 6сы канчадан төлөп атасыздар? 5590 руби менен ошо билет 6000 сом экен, 6000 сом төлөнөт экен, Бир күнү кой, бир күнү алып атасыздар, Албетте ал биздин операцияга төлөй турган негизги суммадан азайып атат, Ошондой, эми кандай болсо дагы биринчи донор келип кетти, мынакей экинчиңизди алып келдиңиз, Адилет биякта күтүп атат. Бир ай болсо да чет элде жашап аткан оңой эмес, ошонун баардыгы могу негизи элдин жардамы менен келди, Эң негизи көпчүлүгү элдин жардамы менен, кол сунган адамдардын жардамы менен келди. Ошол адамдарга айта турган нерсеңиз болоптур балким? Ооба да, аларга ыраазычылык билдирем. Ошончо жардам беришти, бизге абдан көп жардам беришти, айыл жардам берди, тууган туушкандар, мигранттар, башка жакта иштеп атышкан биздин кыргыз балдарыбыз да баары жардам беришти. Ошого аябай чексиз ыраазычылык билдирем. Денсаулукта болсун, Алла ыраазы болсун баарына. Ошо Алладан кайтсын бизге кылган жакшылыктары. Бүгүнкү көйгөйүбүз ошол, жанагы операцияга деп топтоп келген акчабыз негизи жетиштүү эле топтоп келгенбиз. Баламды жарабай калганына байланыштуу акчабыз келип калды. Азыркы күндө операцияга акчабыз жетишпейт. Өзүбүздө болсо мал сал баарын сатып бүтүрдүк, эчтеке калган жок өзүбүздө. Өзүбүздө болсо өзүбүздө бирдеке кылып топтойт элек, дагы деле элден жардам сураганга арбайсың. Мындай жагдай жаралып калат деп эч ким билген эмес. Адилеттин бөйрөгүн алмаштырууга дагы каражат жетпей жатканынан аргасыздан минтип сиздерге кайрылып жатышат. Урматтуу кыргыз эли, келиңиздер, чет жерде жаткан мекендештерибизге кайдыгер карабай, колубуздан келген жардамыбызды берели.